أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Allah Taala aytып атат: Тилават кылгының Роббиңдин китебинен сага вахий кылынганды. Жок эч өзгөртүүчү Роббиңдин калимасыны эч качан таба албайсың Аллахтан башка жалбыраткан затты. Аллах Таала өкүм берип жатат тилават кылууга пайгамбар алейхиссалату вассаламга Робби тараптан, Аллах Таала тарабынан, Аллахтын китебинен, Лаухул Махфуздан келген вахийни окууга. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга вахий кылынган Кур'ани Каримди тилават кылып, окуп турууга Аллах Таала өкүм берди. Кур'ани Каримди окуу экиге бөлүнөт. Кээ бирки адамдар окуйт жай гана, кээ бирки адамдар окуйт жана Куранга амал да жасайт. Кайсыл адам Кур'ани Каримди окуса жана ага амал жасаса, бул эң жакшы, эң толук тилават, эң жакшы деңгээлдегиси болот. Ал эми кээ бир адамдар түшүнбөйт. Же болбосо жай гана амал жасабай окпойт. Бундан да сооп болот. Бирок эң өкүнүчтүүсү такыр Куранды окубай өтүп кеткендер. Адамдарга шылтоо болот кээ биркилерге: мен Куран окуй албайм, ал эми арабчада депчи. Куран окуш оңой эле. Бир айлык окууга келип, 80деги аксакалдар 10 күндө бир жумада Куран окуганды үйрөнүп жатат. Эми элестетиңиз, дүйнөдөгү бардык нерсени тааныдык, үйрөндүк, билдик, телефонду, компьютерди, түрдүү нерселерди таанып билип окуй алдык. Бирок жараткан Аллах Таалабыздын китебин окуй албасак, ошол китепти ачып окуй албасак, эртең кандай болот кыяматта абалыбыз? Ошол үчүн көп адамдардан уктук да, Меккеге умрага барып келгенден кийин менин өтө бир чоң өкүнүчүмдүн бирөөсү ошол жактан кайтканда, барсам текчелерде китептер турат. Кечке бекер кыла турган иш жок. Бир аз таваф кылып келип отурам. Адамдар Куран окуп отурат, мен Куран окуйын десем окуй албайт экенмин. Ошол үчүн Куран окууду ниет кылдым дейт да. Ошол үчүн Курани Каримди окуп туралы жана ага амал да кылалы. Аяттын уландысында айтат: жок эч бир өзгөртүүчү Роббиңдин калимасыны. Аллах Таала түшүргөн Курани Каримдин эч бир тамгасы, эч бир аракети кыяматка чейин өзгөрбөйт. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламга берилген эң чоң муъжиза, адамдардын күчү жетпей турган эң чоң бир иш. Кыяматка чейин Курани Каримдин бир тамгасы да, бир аракет, бир сөзүнүн бир точкасы да өзгөрбөйт, кыяматка чейин дал ошондой турат. Бул Аллах Таала сактап койгон китеп. Ошондуктан бул өзгөрбөй турган китеп жалгыз гана ааламдагычы. Башка бардык китептер өзгөрөт, алмашып кетет, унутуп калат, башка болот, бирок Курани Карим андай болбойт. Жана ошондой эле кээ бирки алымдар бул аятта айтат: Аллах Тааланын чечимини эч ким өзгөртө албайт дейт. Аллах Таала бир чечим чыгарса, бир буйрук чыгарса, аны эч ким өзгөртө албайт. Өзгөртөм деп бүткүл дүйнөнүн күчүнү, бүткүл дүйнөнүн байлыгын чогултсун, эч качан өзгөртө албайт. Намрут деген падыша каалады. Ибрахим алейхиссалам жалгыз адам эле, эч нерсеси жок, байлыгы да, бийлиги дагы, жалгыз кичкинекей турмуш кыла элек бала эле. Ошону жок кылууну каалады, жок кыла албады. Тагыраак айтканда, Аллах кандай чечим чыгарса, дал ошондой болот да. Ошол үчүн Муса алейхиссалату вассаламга бир жолу элдин алдында сүйлөп жатса, жала жапты да. Бир аялга кичине сүйлөшүп, анча-мынчага бизче айтканда акча берип жалдап коюптур. Барып Муса алейхиссаламга жала жаап баштады да: сен зина кылгансың деп, Алла сактасын. Муса алейхиссалам айтты: ким жөнөттү сени десе, паланча акча берип жөнөттү деп айтып койду да. Алла Муса алейхиссаламдын абыройун, кадыр баркын сактадыбы? Аны түшүрө алган жок да. Кайра өздөр уят болуп калды. Ошондуктан Аллах Таала кандай бир чечим чыгарса, ал чечимди эч ким өзгөртө албайт. Жана ошондой эле Аллах Таала дагы айтып атат: эч качан таппайсың Аллахтан башка жалбара турган, арманыңды, арзууңду айта турган зат. Аябай сиздин бай бир тууганыңыз болсун, аябай бийликте чоң даражасы болсун, бардык маселени чече берсин.
3 жолу барсаңыз кабыл алат, 4-үнчүдө жөн жүрбөйсүңбү дейт да. Себеп кабыл ала бербейт да, токтотот. Бай адамдан сураңыз 3 жолу, 4-үнчүсүндө болду да, өткөндө эле бербедимби де, сен сурана берип турбайсыңбы, иштебейсиңби дейт да. Аллах Таала ушундай зат, канча жалбарсаң, канча сурасаң, канча ыйласаң, ошончо Аллах Таала не кылат, жакшы көрөт да. Дүйнөдө адамдардын табияты канчалык кайрылсаң, канчалык сурасаң, ошончо жек көрө баштайт да. Ошондуктан маселе чечкенде, кыйынчылык чечкениңде, ден соолук боюнча башка маселе кыйынчылык жашоодо болот го, ошону чечүүдө бир гана Аллага кайрылыш керек. Алладан башка кайрылсаң чече албайсың. Эгер бирөөдө чече турган күчү болсо, ал өзүнүкүн чечип албайбы? Анын өзүндө да чоң маселе бар да. Ошол үчүн жөнөкөй баягы жөнөкөй карапайым элдер ойлойт экен да, кедейирээк болуп калса, акчаң болсо маселе чечилип кетет депчи. Акчасы бар адам дагы маселесин чече албай дагы эле жүрөт да. Ошол үчүн бир кедей адам бай адамдын алдына барган да. Эки бай сүйлөшүп турса, алдына барып маселесин айтайм, кичине экөөнүн бир нерсе сурайын десе, экөөнүн проблемасын укканда, мен Кудайга шүгүр, меники эч нерсе эмес экен деп, өзүнүн чөнтөгүндөгү баарын алып тигилерге берип кеткен экен, бүтүрүп алгач маселеңерди депчи. Ошондуктан сиздин маселеңиз 1000 сомдук маселе, тигиники миллиондук да. Ошондуктан Аллахтан башка эч кимдин маселесин чече албайт. Бирөө айыктырып кое албайт, бирөө башка кылып кое албайт. Ошондуктан маселе болду, кыйынчылык болду, биринчи Аллага кайрылыңыз. Күнөөкөр өзүңүз деп ойлоңуз да. Бир кыйынчылык келип калса өзүңүз жашооңузга, ушунун себеби өзүм, менин капилеттигимден, кичине туура эместик кылып койгондугумдан Алла мага ушуну берди деп Аллага кайрылыңыз да. Адамдын табияты мындай иштейт да. Жакшылык бир иш болуп калса, өзүнү ошол жерге кошо койгусу келет. Эч кошо албаса, алыс жакта болсо айтат, мен ойлогонмун ушундай деп дейт. Ой менен да кошулуп алат да ошол жамаатка. Өзү ушундай болот деп мен ойлоп жүргөнмүн деп. Жамандык болуп калса ким кылыптыр дейт. Күнөөкөрдү издеп жазалоого ниет кылат да. Мусулмандын табияты андай болбош керек. Аллах Тааланын бизге берген өкүмү, пайгамбар саллаллаху таалими кандай? Бизге бир жакшылык келип калса, муну Аллах кылды. Мен кылдым эмес, Аллах кылды. Кыйынчылык келип калса, бул менин кесепетимден, менин жамандыгымдан болду деп өзүңүздү жемелешиңиз керек да. Бир улуу алымга чет жерден баягы башка эле алыскы шаарлардан кат келип турат, биздин шаарда ачалчылык болуп атат, жамгыр жаабай жатат. Дуа кылып коесузбу десе, туруп ыйлайт, намаз окуйт экен да, менин себебимден болуп атат депчи. Жанындагылар таң калып туруп, сизге жөн кат келди, дуа кылып коюңуз деп, сиз неге менин себебимден болуп атат деп ыйлап атасыз десе, мен ошолорго барып даават кылып, динди түшүндүрүп, алар дин менен жашап, зекет бергенде, кедейлерге садака кылганда байлары, анан ошондо Аллахтын азабы келбейт эле. Азыр байлар кедейлерге садака кылбай коюп, кедейлер ыйлагандыктан Аллах Таала байлардын байлыгын кырып жатат деп айтты. Канча алыс шаардагы адамдарга келген кыйынчылыкка мен күнөөкөр деп жатат да. Бүгүн биз өзүбүз кылып коюптур дагы үйдө не дейбиз? Апаң кылды дейбиз. Өзүң төгүп коесуң дагы башка бирөөгө шылтап коебуз. Анан жаш бала да ошону үйрөнүп алат да. Төгүп коет, байкем кылды деп коет да. Үйрөнгөн да атасынан. Ошондуктан жамандык болуп калса биздин жашообузда, аны Аллах Таала биздин кайсы бир себебибизден жөнөттү, же бизди тарбиялаш үчүн жөнөттү, же бизди өстүрүш үчүн жөнөттү. Кыскасы Аллах берип атат аны. Аяттын уландысына «Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha». Бекем карма, бекем кылгын нафсиңди Роббисинин разылыгын каалап, эртели кеч Аллахка жалбаргандар менен. «Wala ta'du 'aynaka 'anhum». Албагын көзүңдү алардан, дүйнөнүн жашоосунун кооздугун каалап. «Вала тути» итаат кылба, моюн сунба. Кимдин жүрөгүнү биздин зикирден бош кылып койсок, «Ваттабаа хаваху» каалоосун эрчип, «Ва кана амруху фурута» иши бытыранды, ийгиликсиз болгондорду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даават кылып, Меккеде адамдарды чогултуп даават берип баштаганда, эң биринчи кедейлер ээрчиди. Кулдар ээрчиди. Жөнөкөй карапайым эл ээрчиди. Андан өзү пайгамбардын эрежеси ушундай экен, биринчи кедейлер ээрчиди. Динге биринчи кедейлер, алсыздар, жөнөкөйлөр келет экен да. Көпчүлүгү ушундай болот. Нух алейхиссалату вассаламды дагы эмне кылды? Кедейлер ээрчи болот эле да.
Nuh aleyhissalatu vesselam байларга барып дават берсе айтат, жок дейт. Сени карасаң дейт. Сени ээрчигендердин карасаң, бардыгы эң төмөнкү даражадагы адамдар дейт. Иллаллазина хум аразилуна. Алар эң төмөн элдер. Бай эмес, окуган эмес, чокуган эмес, эч нерсени түшүнбөгөн, карапайым жашаган адамдар. Бади арай, мындай жакшы ой кыла албайт. Алардын бизден кадыр баркы бийик эмес, биз кадыр барктыбыз, алар төмөн деп айтты да. Пайгамбарлардын чыныгы пайгамбар экендигинин бир белгиси ушул экен, ээрчигенде биринчи кедейлер ээрчит экен. Чында эле барып бактылуу болосуң, дин менен жаша десе анан ушинтип жашагандан көрө бактылуу болоюн деп ээрчит экен да. Меккеде да пайгамбар санда ошентип кулдар, кедейлер, алсыздар ээрчигенде Меккенин байлары келип алып пайгамбар алейхисаламга айтып баштады. Сен мындай кыл, мынаул кедейлерди, мынаул баягы жапайы көрүнгөндөрдү, кийимдерин кара, сырты анча келишпейт деп, буларды алысыраак кыл, биз менен отургунуң. Эрте менен биз менен отур, биз менен сүйлөш, биз сени менен отур мажлис кылалы. Анан биз кеткенден кийин анан булар менен кыла бересиң. Биз менен биринчи кылгының деп сунуштады. Ошондо биз сага мусулман болуп сени ээрчийбиз депти. Пайгамбар алейхисалам алардын мусулман болушун каалап тургандыктан кичине ой кетти. Чындап эле булар менен өзүнчө отурсам, булар менен дагы өзүнчө отурсам, булар дагы мусулман болуп калса, эми чоңдор, эми баягы Меккенин байлары, бийлери, булар мусулман болуп калса, булардын артынан көп адам мусулман болуп калат го деген ой келди эле. Аллах Таала айтты: "Васбир нафсака", нафсиңди мажбурлап отургуз, бирге кылгының, эрте кеч Роббисинин ыраазылыгын издеп Аллахка жалбаргандар менен деди. Дуа кылып, жалбарып, ибадат кылгандар менен деди. Эмне үчүн эрте кеч деп айтты? Себеби ар дайым деген маанини билдирет. Экинчиси, эрте кеч дегени көбүнчө зикирлер эрте менен болот, багымдаттан кийин, анан кечке курун асырдан кийин болот. Эмне үчүн эрте менен зикир кылынат десе, адам уйкудан тургандыгы өлүмдөн жашоого келгендей бир элес болуп, эми кечке чейин жашоого бир дуа кылып, Аллага зикир кылып, жакшы ниеттер менен, жакшы максаттар менен Алладан жардам суроо болот экен да. Эми үчүн эмне үчүн кечинде десе, себеп кечинде уктайт. Адам жашоодон өлүмгө кайткандай болот. Эми эмне кылат? Өлүмдүн алдында адам кечирим сурап кетиш керек да жашоосунда. Ошондо кечинде жатып жатканда зикир кылып, Алладан кечирим сураш керек. Бүгүн туура эмес жашап койдум, бирөөдү капа кылып койдум, кичине туура эмес болуп калды, Алла кечир деп кечинде дагы зикир кылат. Мына ошол инсандар менен ар дайым бирге бол деди. Ушул аят түшкөндө пайгамбар алейхиссалату вассалам издеп чыгып мечиттеги кедейлер отурган убакыт жерге келип пайгамбар салам отурду. Аллахка мактоолор болсун. Менин үммөтүмдөн ушундай кедейлерди кылды, жана мен ошолор менен отурууга өкүм берди. Менин тиригим дагы, өлүгүм дагы силер менен бирге болот. Ар дайым силер мененми деп пайгамбар салам чогуу отурду да. Адамдар экинчи бир адамга баа койгондо сырты менен баа коет экен көбүнчө учурунда. Карасаң минген машинесини, кийимини, телефонун карап туруп, бул жакшы адам экен же кыйын адам экен деп баа коет экен. Аллах Таала ички дүйнөсүн карап баа коет экен да. Ошол үчүн бул дүйнөдө бир адамдын сырткы келбетине карап туруп баа коюп алсак, адашып калат экенбиз. Балки анын сырты аябай жылтыраак болгону менен ичи калтыраак болушу мүмкүн экен да. Сырткы дүйнөсү таза болгону менен ички дүйнөсү бузулуп калган болушу мүмкүн экен да. Ал эми бир адамдын сырткы дүйнөсү анча жакшы болбосо дагы, кымбат кийим кие албаса, модный кийим кие албаса, баягы интеллигент болуп көрүнө албаса, жөнөкөй болуп көрүнгөнү менен ички дүйнөсү таза болушу мүмкүн экен да. Ошол үчүн Аллах Таала не деди? Ички дүйнөсү таза инсан кайсыл десе, эртели кеч Аллага зикир кылып, ибадат кылып, Аллага жетүүнү максат кылган инсандардын ички дүйнөсү таза дейт да. Ошол үчүн уламалар айтат, жакшы салих инсандар менен олтургандын пайдасы бар, таасири бар дейт. Жакшы салих инсан ким экенин кантип билебиз десе, ким менен отурсаң, ал дин, акырет сени эскертүү туурасында сүйлөсө дейт. Ким бузук экенин билебиз десең, отурсаң, байлык, бийлик, дүйнө, адамдардын айыбын сүйлөсө. Бир адам менен отурдуңузбу? Машинени сүйлөп кетти. Только дүйнөнү сүйлөп атат, байлыкты сүйлөп атат, бийлик сүйлөп атат, бирөөдүн айыбын сүйлөп атат, бирөөдүн кемчилдигин сүйлөп атат. Бул адам жакшы эмес. Эмне үчүн? Ар дайым бул кемчилдик көргөн чымын экен да. Бир адам менен олтурсаңыз да кылып атат, акырет сүйлөп атат, адамдардын жакшылыгын сүйлөп атат, сизди эскертип атат, сизге жакшы насаат айтып атат. Анын сөзүнөн кийин сиз башкаларды жакшы көрүп калып жатасыз. Бул адам жакшы адам болуп саналат. Салих деп коет да. Бир адам бузуку дейт, кайсысы анын менен отургандан кийин бирөөлөр жаман көрүп баштайсыз да. Бирөөлөргө жаман ой туулат да. Демек бул адамдар жаман адамдын оюнда өзү жаман адам,
Ал адамдарга жамандык таркатып атат дейт. Адамдар дүйнөдө эки түрдүү болот. Бир түрдүү инсандар Алланы каалаган инсандар, бир түрдүү дүйнөнү каалаган инсандар. Алланы каалаган инсандар дүйнө талашпайт экен эч ким менен. Дүйнөнү каалаган инсандар дүйнө талаш үчүн бүткүл жамандыкка барат экен да. Ошол үчүн бул кедейлерди айтты. Юридуна важха, Аллахтын ыраазылыгын гана көздөгөн инсандар да. Алланын ыраазылыгын көздөгөн инсандык менен чогуу отурсаңыз, сизге ар дайым пайдасы тиет. Ал эми эң жаманы ушу дүйнөнү көздөгөн инсандар да. Дүйнөнү көздөгөн инсандар кайсы жол менен болсо дагы дүйнө чогултуу болот экен да. Ошого пайгамбар алейхиссалам Аллах айтып атат. Алардан көзүңдү тартпаганың. Жанагы кедейлерден сен көзүңдү алба, сен ушулар менен бирге болгонуң. Сен көзүңдү алсаң не максатта? Дүйнөнүн жашоосунун кооздугун каалап дейт. Дагы бир аятта ла тамудданна деп келген да. Көзүңдү салбагының. Биз аларга берген дүйнөнүн кооздуктарына деген да. Ошондуктан бир адам дүйнөнүн кооздугун каалай турган болсо, биринчи эмне кылат? Аны карайт экен да. Ошол үчүн бирөөдүн байлыгын карасаңыз сизге зыян болот. Эмне зыян десе, биринчи ошондой каалоо сезим пайда болот экен да. Экинчи жетпегенден кийин оору пайда болот экен. Неге менде жок депчи. Биринчи бирөөдүн байлыгын карасаңыз, сезим пайда болот. Эмне деген сезим? Менде да ушундай болсо депчи. Карасаңыз сизде жок болсо, оору пайда болот экен. Неге жок депчи. Же ушундай кылайын деген кыжаалатчылык пайда болот экен. Баягы кичкей машинаңды чоң кылганга аракет пайда болот экен да. Ошол үчүн эмне үчүн реклама? Постоянно реклама чыгып турат. Себеби бул рекламада ушундай сыйкыр бар, адамдарды айдап келе турган ошол жакачы, чакырып келе турган. Ошол үчүн дүйнөнүн кооздугун каалап, пайгамбар салам айтат, кедейлерден көзүңдү тартпагының. Вала тути ман агфална қалба ан зикрина. Баш ийип жүрбөгүнүң. Алланын зикиринен, динден алардын жүрөгүнү бош кылып койгон. Кайсы бир адамдар Алланын акысын бербей жатса, акыйкаттан алыс болуп кетсе, аларга баш ийбегениң. Экинчи сыфаты ваттаба хаваху, каалоосун ээрчип алган. Эң жаман инсан каалоосун ээрчиген инсан. Эмне үчүн? Себеби каалоосуна жетиш үчүн эң биринчи туугандарынан баштап курбан кылып баштайт да. Аялы өзүнүн каалоосуна жетиш үчүн күйөөсүнү кыйкырат. Күйөөсүнү курбан кылат. Күйөөсүнү наразы кылат, ата-энесин наразы кылат, балдарын наразы кылат, бир туугандарын наразы кылат. Күйөөсү өзүнүн каалоосуна жетиш үчүн биринчи аялын капа кылат. Ким өзүнүн каалоосуна жетишти кааласа, эң биринчи жакындарын капа кылат экен. Ал эми ким Алланын ыраазылыгына жетишти кааласа, эң биринчи жакындарын ыраазы кылып баштайт экен. Ата-энесин ыраазы кылат, аялын ыраазы кылат, күйөөсүн ыраазы кылат, балдарын ыраазы кылат. Демек биз ушундай инсан бололу, каалообузду ээрчибейли, Аллахтын каалоосуна ээрчейли. Ниет кылабыз иншалла. Кайсы инсан Алланын дини менен жашабаса, экинчиси каалоосун ээрчисе, динди таштап кой туруп, байлыкты, бийликти, дагы бир нерселерди көздөп чуркаган инсандарды Алла айтып атат: "Ва кана амруху фурута". Алардын ишинин этеги өкүнүчтүү болот, бытырандуу болот. Макул бул дүйнөдө иши жүргөндөй барат. Акырында бир күн келет, ал күнү иши бытырандуу болуп калат. Баш аягын таппай калат. Алла сактасын, эгер ошол динсиздик менен, амалсыздык менен кабырга кирип баса, чыныгы бактысыздык, чыныгы өкүнүч ошондо болот. Ошондуктан Алланы разы кылам деген инсандар менен отуруу керек экен, дүйнөгө көз салып, дүйнөгө көз артпоо керек экен, жана эки сыфаттуу инсандарды ээрчибеш керек экен. Динден каршы болгон, Аллага баш ийбеген, экинчиси каалоосу менен жүргөн инсан. Өзүнүн каалоосу менен жүргөн бул жырткычтардын сыфаты, жаныбарлардын сыфаты. Жырткыч өзүнүн каалоосу үчүн карышкыр койду курбан кылат. Анын баласын алып жейт. Демек, жырткычтар эмне кылат? Өзүнүн каалоосу үчүн башкаларды курбан кылат. Ошол үчүн каалоосун ээрчиген инсан жаман экен. Акыйкаттан Аллага баш ийбеген, акыйкаттан алыс болгон, анан каалоосун ээрчиген инсандан алыс болгонун себеби булардын ишинин акыры өкүнүчтүү болот экен. Аллах баарыбызды мындай өкүнүчтөрдөн сактаган болсун.